Ушул жылдын 9 айында облус боюнча 534 үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 104 учурга көп. Укук коргоо органдары тарабынан жабырлануучуларга анын ичинен 34 эркектерге, 470 аялга жана 30 жашы жетелектерге коргоо ордерлери берилген. Кадамжай шаарындагы зомбулуксуз үй бүлө, зомбулуксуз коом форуму алгач сүрөт көргөзмөсү менен башталды. Мында окуучулардын темага байланыштырып тарткан сүрөттөрү коюлган. Форумдун расмий бөлүгүндө жетекчилер сүйлөп үй бүлөлүк зордук зомбулуктун келип чыгуу себептерине токтолуп, көйгөйдүн алдын алуу чаралары боюнча сунуш пикирлерин ортого салышты. Ошондой эле бул багытта аткарылып жаткан иштер, анын натыйжалары талкууланды. Зомбулук бул жеке көйгөй эмес, бул коомдук коопсуздук маселеси. Иш-чарага облустук өкүлчүлүктөн Кадамжай жана Кызыл Кыя шаардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери, дин кызматкерлери, ата-энелер комитеттери, аялдар кеңештери, мугалимдер жана социалдык педагогдор катышты. Форумдун жүрүшүндө Баткен областык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Балтабаев өз сөзүндө жаштардын коопсуз жана туура тарбияланышы, ошондой эле коопсуз өлкөдө жашоо үчүн бардык мекеме уюмдар биргелешип иш алып баруусу маанилүү экендиги баса белгиленди. Үй бүлөлүк зомбулуксуз коом деген бул форум өтүп жатат. Бул форум өзүнүн максатыга жетти деп ойлойм. Көптөгөн элдер азыр өзүңүз көргөндөй жыйынтыгы боюнча өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдирди. Бул областтык деңгээлде өтүп жаткан форум болуп эсептелет. Буга чейин дагы биз областтарда форумдарды өткүзгөнбүз. Бул азыркы сунуш берген туура сунуштарды айтышып атты. Айыл жерлерде дагы ушундай форумдарды өткүзөлү депчи. Иш-чаранын жүрүшүндө зордук зомбулук боюнча сахналаштырылган көрүнүштөр тартууланды. Бул коомдун өзгөчө көңүл буруусун талап кылары баса белгиленди. Иш-чаранын негизги максаты үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, жарандардын укуктук маданиятын жогорулатуу жана зомбулуксуз коом куруу боюнча коомчулуктун бергелешкен аракеттерин чыңдоо болду. Зомбулук бул жеке көйгөй эмес, бул коомдук коопсуздук маселеси. Ошондуктан биз бул маселеге комплекстүү түрдө системалуу мамиле кылышыбыз зарыл. Урматтуу мекендештер, ар бирибиз эмгектенген мекеме же уюмда, айыл аймагында, коомдук түзүмдө зомбулуктун алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү жана кайдыгер мамиле жасообуз зарыл. Менин да жанымда апам болсо. Форумдун алкагында үлгүлүү үй бүлөлөрдүн ийгилиги үлгү катары баяндалып, иш-чара спорттук оюндар, концерттик программалар менен коштолду. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, бул багытта активдүү иш алып барган кызматкерлер сыйланды.